Араван районунун Гүлбар айылында жашаган Халиковдордун үйүнө күн сайын көңүл айтып келген адамдардын аягы үзүлө элек. 21 августта Орусиянын аймагындагы Каргашалуу жол апатында каза болгон журтташтарыбыздын арасында бул үй бүлөнүн 24 жаштагы уулу Сыймыкбек да бар болчу. Бүгүн Ош облустук, Ош шаардык жана Араван райондук сотунун төрагалары аталган үй бүлөгө көңүл айтып, материалдык жардам көрсөтүштү. Чоң рахмат, ел жұртқа рахмат, чоңдарға рахмат, Алланы ішкен саурылас. Башқа түшкенді көз көрөттө түшүгөр отырабыз, ана жак. Сот өкүлдөрү ушул эле айылдын тургуну 32 жашында бөөдө кырсыктан каза болгон Жакыпбек Абдулхамид уулунун жакындарына да көңүл айтты. Маркумдун апасынын айтымында кыргыз элинен айланса болот. Күн сайын жакынын жоготкон үй бүлөдөн кабар алып, моралдык жана материалдык колдоо көрсөтүп жатышат. Кыргыз элине, бар жок кыргыз элине биринчиден ыраазычылык билдирем, аябай кайтыгер калышпады, баарысы колунан келген поддержканы берип атышат, акчалай, моралдык жактан ушунчалык көңүл айтып келип атышат балама. Балам өзү эрте өттү. Облустук жактан келип атат, райондон келип атат, шаардыктан келип атышат, сот өкмөт жактан да келип ушинтип жардам берип кетип атышат. Муфти жактан беришти, колдон аябай эле жакшы берип атышат. Кече күнү түнү мигранттар Россиядан болгон каражатын топтоп алар жөнөтүшүптүр. Баары кыргыз элине ыраазычылык билдирем. Алла ыраазы болсун. Берген ихсандар жакшылык менен кайтсын, ар ким өзүнүн эмесине жетип. 50 000 сом өлчөмүндөгү материалдык жардам кырсыктан каза болгон Кара Суу районунун тургуну Уулкан Сулайманова жана Карагулжа районунун тургуну Элнура Мусабаеванын жакындарына да тапшырылды. Сот өкүлдөрү жаран катары бул окуяны терең кайгыруу менен кабыл алып, жогорку соттун төрагасынын демилгеси менен материалдык жардам көрсөтүү максатында каражат чогултушкан. Жол кырсыгы ушу Россия Федерациясына биздин жарандардын өтүп кеткен аябай карабыз кайышып, өзүбүз сот кызматкери жаран катарда бизге аябай оор тийди. Албетте биз да ошо четте албай Кыргыз Республикасынын жок сотунун төрагасы Базарбеков Замирбек Курамбаевдин инициативасы менен, ошо демилгеси менен судьялар, аппарат кызматкерлерине ушундай сунуш келтирди эле, баардык жападарына колдон келишинче жардам чогултуп бердик. Анан бүгүнкү күнү ошол Ош облусунда Кара Сууда, Араванда эки жараныбыз Каракулжада ушундай кырсыкка учураган экен. Ошолорго өз жаныбыздан жардам берип, ушундай кайрымдуулук иштерин жасап атабыз. Ошо аттары кайырлуу болсун. Республика боюнча сот өкүлдөрү жалпы 454 000 сом каражат чогулткан. Аны ар бир облустагы соттун төрагалары жерине жеткирип, шейит кеткен мекендештерибиздин үй бүлөлөрүнө тапшырды. Айтсак, буга чейин каза болгон 14 мекендешибиздин жана ооруканадагы жарандарыбыздын ар бирине президенттик фонд тарабынан 300 000 сомдон материалдык жардам көрсөтүлгөн. Андан сырткары жергиликтүү бийлик тарабынан да акчалай жардам берилип жатат. Зыйнат Ибраимова, Элиор Байназаров, Эдил Алиев, ЛТР, Ош облусу.